Салам достор. Ушу мен Америкага келгенимде жалгыз келгем да, мен ошон үчүн көп адамдар мени сурайт да, сен кантип жалгыз бардың деп эле. А мен жалгыз келген, мен мечтам болгон 85-жылдан бери эле. Анан мен дүйнө кыдырганды мен өтө жакшы көрөм. Дүйнө кыдыргым келип, бирок бир эле бул эмес, мен мындан башка дагы көп страналарга баргам жалгыз эле. Анан бул оңойго турган жок, Америкага жалгыз келүү. Мен 22-жылдан бери англис тилинде окуйм. Англис тилин өзүмчө самоучка өзүм окуйм, жаттайм англис тилин. Жана ошо 160 деген анкеталарды толтургам, ошо туристический анкетаны. Андан кийин алар аны күттүм. Окошкалар толуп турган кийин бир убакта эле, анан кийин апрелдин 9-унда саат 8-ге чакыруу келип калды. Мен ошо чакырууга барсамбы барбасам деп ойлонуп калгам. Себеби дегенде мынагу Нью-Йоркто көп видеолордо көргөм да, наркотиктер баардыгы эле наркотик чегишип алып эле жолдо жаткандарын көрүп алып эле корко бергем. Анан келиним айтты: коркпоңуз, Ош базарында деле толуп жатпайбы катындар, эркектер бирок сулап жатык деди. Анан чындап эле айтасың, туура деп, анан эртең менен аны посольствого барып, посольствого кирип, анан мени одобрение берди. Андан кийин паспортумду алып, андан кийин ошо Америкага барышка билет алдым. Бирок бул деген жеңил да турган жок. Жана андай корккон деле жокмун. Мен себеби көп жерлерге барып жүрөм да. Жеңил турган жок бирок. Көп жолу посольствонун ошо посольствонун немесин, зданиясын тиги эшикке кирип, буга эшикке кирип, көп жолу айланып жүрдүм ошол жерде. Кантип кирсе болот деп. Акыры болду. Кийимдеримди чогулттум, самолетко түштүм, өзүм жалгыз барып билет алдым. Балдарга айтып койдум, балдарым неме азым 6 балам бар. Балдарга айттым. Анан балдарым деле андай неме кылган жок. Коркушкан деле жок. Мейли деди, англис тилин көп эмес, эми азыраак билем да. Өзүм окугам да, окуп атам. Мурда деген англис тилде даже саламдашты билбейт болчумун мен. Кийин чындап эле башыма кесип байталат болуп жаттадым баардыгы кандай кылып сүйлөштү. Бирок мен шар сүйлөп кете албаймын, бирок сүйлөйм. Анан кийин Америкага келдим, Дубайга билет алдым, Дубайдан Нью-Йоркко учтум, Чикагого келдим. Ал жерде бирөөнүн бир квартирада кичине турдум, андан кийин гостиницада турдум, андан кийин хостелдерде турдум, андан кийин Нью-Йоркко учуп келдим. Нью-Йоркто дагы Бруклин, Брайтон ошолордо жатып жүрдүм. Анан эми азыр Бруклинде жакшы, баардыгы кызыктуу нерселер көп, ресторан, магазин, жолдору жакшы, элдери жакшы, элдери күлүп салам берип турушат, немеси жок. Силер дагы ушундай путешествие кылгыла. Жалгыз жүргөндөн коркпогула. Самый главный тилди билиш керек. Анан келиңиздер, ушу менин видеомду бөлүшүп коюңуздар, лайк басып коюңуздар. Сиздерден сураймыз.